Эртең менен Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залында шаардык кеңештин депутаттарынын катышуусунда жыйын болуп өттү. Бул жыйында Улуттар биримдиги партиясы менен Өнүгүү саясий партиясы бириккендиги туурасында келишим түзүлүп, кол коюлду. Бирок жаңы түзүлгөн партиянын аты кандай болот жана аны ким жетектейт? Бул жакын арада боло турган партия мүчөлөрүнүн кошмо съездинде маалым болот. Ал эми эки партиянын биригүүсүнө эмне себеп болгонун Өнүгүү саясий партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев төмөнкүчө түшүндүрдү. Эң негизгиси биздин биригүүбүз бул келечекте чогуу кандай саясий мероприятиялар болсо ошо чогуу кадам таштап мыйзам негизинде биз ушул иш-чараларды өткөзөбүз. Бул биригүү элдин талабы. Кайсы жерде биз баспайлык, кайсы жерде жүрбөйлүк, элдин баары бизден суранып атат. Ушул биригип, бөлүнбөй, жарылбай, ынтымакта бириксеңер жакшы болот. Биздин бириккенибиз эч кандай шарты жок. Биригип, биз өзүбүз келечекте амбиция койбой, кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн деп биригип атканыбыз. Мэриянын ичинде эки партиянын биригүүсү туурасында кол коюлуп жатса, ошол эле убакта шаардын борбордук аянтында эл топтолуп, Мырзахматовдун өз ордуна кайтып келишин талап кылып, бийлик өкүлдөрүнө нааразычылык билгизип жатышты. Мынабы 10-жылы өзбек менен кыргыз тополон кылганда, сен өзбек, сен кыргыз дебей, ушу кечип жүрүп, өзбек менен кыргызды бир тууган кылып, мамиле кылдырды. Мунун кылган иштерин эч айтсаң түгөнбөйт. Ошон үчүн Мырзахматовду, Ахматбековду бу эл билет кандай иштегенин, кандай жүргөнүн, кандай турганын. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин буйругу менен жумуштан алынган Мырзахматовду колдоп келген жергиликтүү тургундар шаар мэри үчүн жанын берүүгө даяр экендигин айтып жатышты. Эл үчүн өлгүлө деген болсо, башыбызды сайдыга кайтыргандар. Элдин келечеги үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн атып сала турган октору болсо, атып салсын. Мына турабыз алдында. Качпайбыз эчтеке. Рахмат сиздерге. Мына кече уткан бир жаңы мына элдин арасында уткан бир сөз. Оштуулук мына университеттер ректорлору, декандары ушундай буйрукма берди. Студенттер кимиң эгерде эртең катышатыган болсо, окуулдан отчисление болосуңдар. Айнанай кыргыз, сен да деканын да ректорун да бардыгы адамсың. Ойлонуп туруп силе, жаштарды жаманлыкка бурма. Жаштар эгер ошол өзгөрүүнү каалаган болсо, ошол өзгөрсүн. Жаштар гана өзгөрөт Кыргызстанды. Жаштардын гана колунда. Жашасын Кыргызстан. Колдоо көрсөтүп келген элге болгон иштин чоо жайын өз оозум менен айтып берейин деген экс-мэр митингчилердин алдына чыгып, алгаш жаңыдан бириккен Өнүгүү партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаевга ак калпак, ак тон кийгизди. Бакыт көпкө жаша. Бакыт кулубуз. Илим, ою камчы. Ар бир жигиттин үйүндө инип туруш керек. Коррупционерлерди, Кыргыздын душмандарын, Кыргызстан элинин душмандарын, жалганчыларды, аферисттерди, кошоматчыларды санайсың. Урматтуу шаардыктар, урматтуу туугандар, мына жакшылык иш. Андан соң митингге келгендерге кайрылып 2 декабрь күнү эл алдына чыгып, элдин сөзүн сүйлөп койгонум үчүн иштен алды деген Мырзахматов азыркы бийликке карай өз пикирин айтып, күрөштүн аягына чейин турарын билдирди. Бул бийлик болбой калды. Бул бийликтен барака пайыз кетти. Мамлекетти ыдыратып берди. Түндүктү түштүккө каршы койду. Мен өткөндө ушул жерде туруп, туугандар, ош, биздики деп койдум. Эмнеге элибиз оштук болуш керек?
Деп tukumdan kriz de oşalı cevabını beni tribaliz, beni regionalist görsetmişi var. Batıyevçi degen söz modadan çıkıp kaldı. Bunlar arkadan bıçak vurdu. Ben çigitçem amele kılayım. Bunlar aytat, bunlar amalparaz. Bunlar aytat, bunlar aytat, bunlar aytat. Kırzak batıp kresla jindisi gördüler mi deyip? Evet tutulanlar, oşalduktan şaylığının barışına 15 gün kaldı. Ben çigitçe utup arıp Hürmet tutuğanda bir gün oturumuzdan hakkına şey, sözü bana seçinizde. Utup arıp durup jigitçe bu жерге kayıp var oturup 15 gün vakit kaldı. Ertemenki saat 8'ler çamasında buldu. Borborduk ayanta el toптolup miting baştalgan ele Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мезбек Жошпай ушул жака келип элдерге өз сөзүн айткандан кийин өзүңүздөр көрүп тургандай эл тынч үйлөрүнө тарап кетишүүдө. Таркап кетип жаткан эл эгерде шайлоо убагында Мелис Мырзахматов кайрадан мэр болуп шайланмаса, анда биз бул жолу эч карап турбайбыз дешти. Кенжебек Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы Ош шаарынан.